Сыртта аба ырайы сууктап, деги эле биз ушул суук аба ырайына көнө албай, кичине оору сыркоо дагы күчөп жаткан маал. Мына ушундай маалда сөзсүз түрдө биз дагы ден соолугубузга кам көрүшүбүз керек. Анткени ден соолук бул бизге берилген аманат дейбиз. Ошол аманатка эч качан кыянаттык жасабай, ушунчалык өзүбүздү мындай жакшы караганга, жакшы тамактарды, тамактын таттуусун жегенге аракет кылалы. Мына ушундай даамдуу жана ошондой эле ден соолугубузга пайдалуу болгон. Бизге дагы азыр ошол ден соолугубузга кам көрөм деп, биздин ден соолугубуз үчүн талыкпай билим алып, дагы изденүүлөрдүн үстүндө жүргөн мыкты адис келген. Келиңиз кесиптешим экөөбүз тааныштыралы дагы, анан маектеп Дароо эле тааныштыралы. Атлант түздөп омуртка дарылоо боюнча адис келген. Ал адисибиз Бакай Нурбеков агайыбыз бизде конокто. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Отман таңыңыз менен. Сиздерки менен дагы. Деги эле өзгөчө биздин адам баласында баягы ошол бир түз отуруп жакшынакай бир өзүнүн көркүн чыгаруучу же болбосо түз басып кетүүдө өзгөчө биздин сөөк омурткаларыбыз өзүнүн басымын жасап, өзүнүн ролун өнөткөн да. Анан ошол адис экенсиз биздин телекөрөрмандардын көпчүлүгү баягы жашоонун өзүнүн маңызы бир жашоого умтулуу үчүн кандай гана жумуштар кылбасын, баягы кээ бирөөнүн ушундай бел омурткалары, деги эле айтор омурткалары өзгөчө бир ийрейип, кыйшайып, бир ден соолукка ушундай бир тоскоолдуктар жараткан учурлар болот да. Ошол боюнча анан сизден бир жакшы кеп кеңештер угалы, келиңиз дароо эле ушул сөөк омурткалар боюнча. Сиз туура айттыңыз, биздин ошо жашоодо омуртка эң чоң ролду ойнойт. Ошон үчүн сөз бар да, бул чыгыш элиндеги сөздөр. Омуртканы улуу мырза деп атайт, жүрөктү кичүү мырза деп атайт. Биз жүрөк десе эле биринчи орунга коебуз да, а бирок негизгиси бул омуртка. Омуртка биринчи орунда турат да. Омурткадан чыгып бараткан ушу жүрөккө тиешелүү нервде мындай бир тоскоолдуктар болуп же кысылуу болсо, ал органдар өзүнүн функциясын дагы жакшы аткара албай калат да. Ошон үчүн омуртканы улуу мырза деп атайт. Ал эми омурткалардын мындайча айтканда командири бар да, баштоочусу. Бул биринчи омуртка, бул ооз омуртка. Мен ушул ооз омуртканы оңдоо, ооз омуртканы түздөө боюнча адисмин. Ооз омуртканын өзгөчөлүгү бул баш сөөктү өзүнө кармап турат. Ал эми биз турмушта бир башыбыз кыйшык же мындай болуп жашабайбыз да. Бул сөзсүз түрдө түз абалда болобуз, себеби бизде мындай кабыл алуулар, информация дейбиз, анын баардыгы көздөн келет. Биздин абалыбыз түз болуш керек. Кулактын ичинде ички кулак деп коет, ушундай вестибулярный аппарат деген ушундай функциясы бар. Ал биздин тең салмактуулукка жооп берет, башты түз кармайт. Ооз омуртка бул башты өзүнө казандай кылып кармап турган үчүн ооз омуртканын жылганы башты кыйшайтып коет да. Анан ушул кыйшык башты түздөйм деп денени кыйшаят дагы, анан биз күтүп аткан сколиоз деген оору пайда болот. Мына бизге буга чейин канча убакыттан бери, жылдан бери сколиоз бул эмнеден пайда болот десе, мектепте сумкаңды бир жагыңа кыйшак көтөрөсүң, же болбосо партада кыйшак отурдуң, анан сколиоз болдуң деп айтат. Жок, ал туура эмес түшүнүк. Омуртка биз партада мынтип жазган боюнча ушу боюнча кечке чейин жүргөн жокпуз, ушу боюнча кылымдап жылдап жашаган жокпуз. Биз кайра бул жакта карайбыз, кыймылдайбыз. Бул кыймыл бир абалга катып калган жокпуз дегеним да. Биздин башыбыз кыйшык болсо, аны омуртка түздөйм деп денени кыйшайтып, башты түздөп коет. Ошон үчүн сколиоз деген бул оору эмес, ал приспособление деп коет да, башкача айтканда аргасыздыктан ушундай абалга келет, башты түздөш үчүн. Анан кыйшык омурткага акырындап көп жылдап күч келип, омурткалык кемирчектер жабыркап, жана биз билген остеохондроз, протрузия, грыжа деген аттар менен белгилүү оорулар пайда болуп калат экен да. Жакшы, мынакей ушул сиздерде дагы эгерде көйгөйлөр болсо, ошол эле жогорудагы айтылып жаткан баягы дене бою ушул мүчөлөрдүн кыйшайып калышы же болбосо омурткадагы оору сыркоолор сизде дагы байкалып жаткан болсо, анда биздин WhatsApp номерге дагы сиздер өзүңүздөрдүн SMS билдирүүлөрүңүздөрдү жазсаңыздар болот. Мына төмөндө биздин номерлер жазылып турат. Кайталап айтып өтүп кетейин. 0775 74 09 90 номерине сөзсүз түрдө SMS билдирүү калтырыңыздар. Ал эми агай айтсаңыз, ушул омуртка деп калдык. Омуртка бул биринчи баягы биздин деги эле ден соолугубуздагы эң биринчи органдардын бири экен да. Анан бул жерде ушул омурткада жанагындай, мисалы азыркы учурда грыжа деген аябай көп да. Көпчүлүк эле мындай аны жөнөкөй оңой эле бир оорудай көрүп, мен грыжа болуп калыптырмын деп коюшат. Бирок бара барып бул баспай калуу мүмкүнчүлүгү болот экен, ал жакта мындай чектелүүлөр болуп калат экен. Баягы буттун жаш балдарда грыжадан бут өспөй калат экен. Анан муну кантип алдын алса болот? Эми алдын алуу үчүн биздин ушул омуртка тутум түз болуш керек да. Сколиоз болбош керек, жанагы бүкүрү деп коебуз, кифоз дейбиз, лордоз дейбиз, ошолор нормада болуш керек. Азыр мисалы мен кандай сиздердин сурооңуздарга жооп бербейин, айланып келип туруп эле кайра эле баягы ооз омуртканын абалын алып келебиз да.
Себеби биринчи оз омуртканы мен мындай жаратылышын айтып берейин. Омуртканын баардыгында омуртка аралык кемирчектер болот. Буну биз көргөнбүз да, койлордукун, жылкы, уйлардыкын. Алар ушунчалык бекем болот. Аны мындай казанга бышыргандан кийин дагы бычак менен кесип атып араң ажыратабыз да. Ошону айтайын дегеним, омуртка эч убакта ордунан жылбайт. Бул тайбайт, чыгып кетпейт. Буну салганга мүмкүн эмес. Ал эми омуртканын мындай тийип турган жери бар. Ал ажыраса эле кырс деген үн чыга берет. Мисалы, белиңди ары бери кыймылдап бурасаң, чоюлсаң, үстүңдөн бирөө төбөйлесе деле кырс деген үн чыгат да. Анын зыяны жок. Ал кырс деп ачылганда омуртканын чыккан нервтери болот да, ал бошойт дагы бизге жеңилдик берет. Кээде ушул нервин кымчып калып, белиң кармап калса, ушу жанагы биз сыныкчы деп коет да, костоправ деп коет. Алар мынтип бошотуп койсо, мануальный терапевттер, анда нервиң бошоп калса, аны кое берип калат да. Бирок ал салынып же чыгып кеткен жок. Ал болгону нервтин кымчыганын бошотуп гана койдук деген сөз. Ал эми мен мындай сөз кылып жаткан оғуз омуртка бул атлант. Бул омуртканы биздин көп кыргыздар билет да, туугандарыбыз. Мына асты жагы, үстү жагында мындай кемирчек болбойт. Ошон үчүн ошол атлант деген оғуз омуртка бул төрөлгөн убакта же төрөлүп аткан жерде төрөлгөндөн кийин ушу бир жуманын ичинде ордунан жылат. Анан биздин булчуң эттер ошого карап үйрөнүп, туура эмес кармап алат да. Анан ошентип жана атлант жылса, анын аркасынан омуртка кыйшайып, анан омурткалык кемирчек жана сиз кемирчектер сиз сөз кылган грыжа деген ооруга алып келиши мүмкүн. Мисалы, кээ бир мен таң калам, кээ бир адистер болот экен, мен аны билбейм. Омурткаңды белиңден кармап, грыжаңдын бар же жок экенин билүү. Ал мүмкүн эмес, менимче. Себеби томография деген аппарат гана билет. Бул омуртка деген мында бул макетте көрүнүп тургандай, бул кызарып турган бул омуртка. Биз сыртынан кармайбыз, бул жерде булчуң эттер бар. Кантип бул жактагыны билүүгө, сөөктүн аркасындагыны билүүгө мүмкүн эмес да. Бул деген сөз мына бутуңдун же денеңдин бул жагына кармап, бул жактагы нерсени билүүгө барабар да. Бул ошондой нерсе. Ал эми сиз айткан ушул грыжадан алдын алыш үчүн эмне кылуу керек? Сөзсүз адистерге кайрылуу керек. Кандай оору болбосун, дарылагандын эки гана жолу болот да. Бирөөсү оорунун себебин жок кылсаң болот, анда грыжа сыяктуу оорулардан биротоло кутуласың. Ал эми экинчиси оорунун симптомун деп коет, убактылуу жеңилдетсең болот. Анда оорунун себеби эмес, грыжа болсо, грыжанын өзү менен күрөшүү болот. Анан грыжаң жакшы кылат, жеңилдейт, балким кичинерет, балким жоголот. Бирок баягы жасап жүргөн уход деп коет го. Мамилени кайра кылып, ден соолукта карабай койсоң, грыжаң кайра пайда болот. Өмүр бою күрөшөсүң. Экинчи жол оорунун себебин жок кылыш керек. Жакшы, бизге келген меселдештирүүлөр бар экен, тааныштырайын. Саламатсыздарбы дейт, балам 10 жашта, сколиозу бар, балдардыкында түздөйсүздөрбү деп. Ооба, сколиозду түздөйбүз. Канча жаштан баштап түздөп баштайсыздар? Төрөлгөнүнө бир жума болсо, бир жумадан кийин 99 жашка чейин. Демек баягы бул төрөлгөндөн кийин эле билине баштайт. Билинет. Болгону бир нерсе. Сколиоз десе эле биздин жарандарыбыз коркуп берет. Сколиозу жок адам болбойт. Сколиоз дээрлик бардык адамда бар. 100 кишинин 98-inde сколиоз бар деген сөз. Сколиоз кийин ар кандай бел оору, 50 жаштагы тиз оору тиги булар калып келет да. Бирок сколиоздан коркпоңуздар, бардык адамда бар. Эгер нормадан аябай чоң болуп баратса, анда сөзсүз түрдө тезирээк кайрылуу керек да. Дагы бир СМС билдирүү менен тааныштырайын. Саламатсыздарбы? Менин 15 жаштагы уулум омурткасы көкүрөк бөлүгүнөн бүкүрөйүп баратат, бирок оорубайт дейт. Түздөштүн жолу барбы? Алдын ала рахмат деп калтырган экен. Ал бүкүрөй эртең эмне жаман жагы бар? Эгер адамды тул коюп бүкүрөйүп баратса, биринчиден көзгө жакшы көрүнбөйт. Ошон үчүн ата-эне түз жүрдө бурушат да. Андан кийин ушул көкүрөк омуртка тутумунда кайсыл органдар болсо, ал органдардын функциясы начарлайт. Мисалга, өпкөгө аба аз барып калат. Дем алганда деген өпкөнүн кенен иштеш керек да. Антпестен бул ушул бүкүрөйүп ката баштайт. Анан бизде сөз бар го, мен демим ыстыгып кетип атат, экинчи этажга чыкканда адышка деген сөз бар. Вот ошолор ушул бүкүрүүлүктүн аркасынан келе атат да. Анан бүкүрөйгөндө мына оорубайт деп кайрылган. азырынча 15 жашта да. Бир аздан кийин бул желке булчуңдарында туура эмес күч келип, булчуңдар чарчай баштайт. Ал жакта анан кийин биз билген жана туз деп коет го, оор минералдар чогулат. Оор минерал бул дененин өзүнө өзү коргоочу функциясы. Анан алар кадимкиде катса, анан биз билген остеохондроз деген симптом пайда болот. Уйуйт, талыйт. Остеохондроз бул синдромда көп оорулардын бири экен. Анан ал адамдын колдору чымырап уктай баштайт. Ал келечекте күтүп атат. Андай болбош үчүн ушу тулгу бойду кантип түзөсө болот, ошонун себебин табыш керек да. Биз аны оңдоп койсок болот, ал мындай аябай жеңил эле нерсе. Бизде Кыргызда кичинекей бала төрөлгөндө баягы ити болду деген бир сөздөр бар, ошондой оорулар бар. Анан аны биздин баягы кыргызчылык деп ошо менен алектенген апаларыбызга көрсөтүп анан дарылайт да. Ошол ити оорусу ушул сөөктөрдүн кыйшаюусуна кийин чоңойгондон кийин алып келиши мүмкүнбү? Эмне себептен?
Ооба, аны биз практикада билебиз, сөзсүз алып келет. Эгерде бул ити болду, ал деген минерал, витаминдердин жетишсиздиги болуп атат да. Айрыкча бизде аны D витамин жетишпей калып, айрыкча ити оорусуна чалдыккандар күн аз убакта, мисалы кышкысын, күзүндө төрөлгөн жаш балдар, ошон үчүн балдар күнгө көп көтөрүп чыккыла дейт да. Бул боюнча мага караганда ошол жаш балдардын адистери, педиатрлар жакшы түшүндүрүп берсе болмок, но анын себеби сөз минерал витаминдер жетишпейт. Аларга өтө кам көрүш керек да. Жакшы, дагы бир ушул жакта сонун суроо калтырган экен. Менин жашым 40-та, кичинекей эмес, сколиоз бар дейт. Сколиоздон грыжа да болдум. Азыр түзөтсөм болобу? Кеч эмеспи? Анан сизге кайсыл жака барып көрүнсөк болот? Адресиңиздерди, телефонуңуздарды калтырып кетсеңиз. Ошол биздин телефондор эфирде берилип атат. Азыр ошол WhatsApp аркылуу кайрылып, анан жазылып, биздин дарегти тактап келсе болот. Себеби бизге жазылып гана келүү керек. Азыр мен адрести айтып койсом, дарегибизди. Биз жокто бара алышат экен да, барып алып. Ошон үчүн сөзү жазылып барыш керек. Грыжа бул менин эң чоң пациентим 89 жашта болду. Быйыл 90 экен. Бул кайсыл жашта болбосун айыктырса болот. Адамдын омурткасы оңго солго буралып кыймылдайбы? Демек омуртканын кемирчектерин айыктырууга толук мүмкүнчүлүк бар. Бизде бир окуя кездешкен, машинеден кулап, анан ошондо баягы өзүнүн шок абалда деп коебуз го, ошол учурда кандай ооруп атканын, эмне болгонун сезбей калган. Анан ушул кыр аркасынын арткы омуртканын аркалары, баягы могу учтары турбайбы, ушул учу үчөөнүкү мындай кыйшыйып калган экен да, сынып, анан аны билбейт, ооруп, кийинчерээк байкалып, анан баягы томографияга түшкөндө көрүнүп турат, баягы баштары кыйшыйып бүтүп калган экен да. Ошол коркунучту алып келбейби? Жок, ал коркунучту алып келбейт. Мына бул сиз көрүп тургандай эле, бул сөөктүн учу. Бул эгерде сынып, анан кайра катып калса, бул кайдимки колдордогу сөөктөрүн сынып, анан бир аз кыйшайып катып калган сыяктуу эле. Бул нервтерди кыскан жокпу? Ал анда эч кандай тоскоол деле жаратпайт. Аны кайра сындырып түздөөнүн муктаждыгы жок да. Алы катып калды, ал жерде ооруу кыйнабай оорубай калды да, болду, тийбеш керек. Ал эми ошол туштары ооруп атса, анда омурткалык кемирчек ошол убакта кокустуктан жабыркап калган. Анда аны айыктыруунун жолун жок, жолдору бар, тапса болбойт эмес, бар. Аны айыктырып экинчи оорубай турган кылса болот, ал толук мүмкүн. Демек ушул биз айтып калбадыкпы? Мисалы, көпчүлүк эле айтат да, жана сиз айтып калдыңызбы, себебин анан кийин балким симптомдорун жок кылсак болот депчи, анан грыжа менен чынында бул айыктырууга болбойт деп дагы айтышат да. Аны айыктырууга болбойт. Бул кайра эле кармай берүүчү өнөкөт оорулардын бири деп. Туура айтасыз. Эгерде симптомду дарыласа. Эгерде оорунун себебин дарыласа, мына биздин пациенттерибиз мага ошогон адистер мен Кыргызстанда жалгыз эмесмин. Менден башка Кыргызстанда 3 жигит бар. Бишкекте, экөөсү Ошто. Бишкекте Обозов Ардак, Нарбаев Тилек, анан Таңнуру деген кыз иштейт. Ал эми Ошто Бекболот, анан Арашан деген. Алардын баардыгы мен эмнени кылсам кыла алышат. Айтайын дегеним, биздин ошол азыркы жогоруда айткан балдар, кыздар жана мен баардыгыбыз грыжаны кандай жашта болбосун айыктырып, экинчи кармабай турган кылып беребиз. Себеби биз оорунун себебин жок кылабыз. Жакшы, дагы бир СМС билдирүү келген экен. Мына саламатсызбы, менин кызым 7 жашта, 5 жашында жыгылган, омурткасы менен тийген эле дейт. Лечение кылдырып жатам, дарыланганга дагы деле ооруй берет дейт экен. Анан кантип айыктырса болот дейт. Ал бизге келсе, анан ошол жанагы томографияларын, рентгендерин көтөрүп келсе, ошого карап айтабыз. Мисалы, бул ооруга мен дарылоого кайсыл адамдарды биз көбүрөөк албаганга аракет кылабыз. Бул 3 жаштан 10 жашка чейин. Себеби бул жасап аткан убакта ошол бир аз убакытка, бир 5 мүнөткө кичине ооруксунтат, ошого жаш балдар чыдабай жасатпай кыйнайт да. Эгерде балдардын өсүүсү жакшы болсо биз тийбейбиз, 10 жаштан кийин келгиле дейбиз. Ал эми мындай азыркыдай болуп ооруп кыйналып аткан болсо, анда сөзсүз жасаш керек. Мен өзүмдүн балдарымды кичинекей кезинде эле оңдогом, себеби келечекте ошол оорулардын алдын алайын деп. Анан моюнга бараткан кан тамырлары бар да, алардын кысылганы ачылып калса, башка кан жакшы барат. Жана кислородный голодание деген түшүнүк бар да, ал болбой калса, адамда күч-кубат пайда болот да. Демек, ал балдар сабакты жакшыраак окуй баштайт. Ошондой болсун, оорубасын деп мен алдын ала жасаганбыз да балдарыбыз. Биздин көпчүлүк жарандар ошол бели жана грыжа болуп калган учурда баягы дарыгерлерге барып, анан баягы аппараттар менен жасатып, андан баягы коркуу сезими болуп, анан кыргызчылык жанагындай табып деп коебуз го, ошол жака барып, ошол ооруларды баягы биринчи өзү алдын алып, анан ал баягы турнике асыл деди деп ошондой бир иш аракеттерди көрөт да. Ошол кадамдары туурабы же дароо сиздерге кайрылыш керек? Жок, ал кадамдарды туура эмес деп айтсам болбойт. Жана жогоруда айткандай, ал симптомдорду дарылап атат да. Ал убактылуу жеңилдетиштин жолу. Анын жолу аябай көп.
анын жолу массаж, анын жолу кыймыл аракет гимнастикалар, сиз айткан турник асылуу, андан башка дагы технологиялар колдонуп, азыр омуртканы жеңилдик кылып атышкандар, булар баардыгы симптомдорду. Биздин жумушубузда биз эмне кылабыз? Биз оорунун себебин жок кылгандан кийин турникке, тартылууга, омуртканы каршылатып бурууга баардыгына тыюу салабыз. Биз айта турган гана бир эки жөнөкөй көнүгүүнү жасайт, болгон тезирээк айыктырыш максатында. Болбосо эч кандай көнүгүүнүн кереги жок. Жакшы, дагы бир СМС билдирүү менен тааныштырайын. Бизге келген аябай көп СМС билдирүүлөр бар. Менин белим басып келатканда абдан уюп ооруйт. Эртең менен турганда да бир топко чейин ооруп турат дейт. Эмне кылсам болот? Кеңешиңерди айтып коесуздарбы дейт. Эми убакыт бизге келгенге же биздей болгон адиске кайрылганга убактысы мүмкүнчүлүгү болбосо азырынча, анда омуртка тутумун жеңилдетүүнүн жолдору бул туура көнүгүүлөр жасоо керек, кыймыл аракет. Интернетте омуртканы кантип оңолтсо болот деген көнүгүүлөр аябай көп. Интернеттен карап алып үйрөнүп жасаш керек да. Себеби кыймыл аракет болсо омуртка аралык кемирчектерге тамак аш, минерал, витаминдер жакшыраак барат дагы, анан мындай көп жабыркабай сактаса болот. Андан сырткары үйдөгүлөргө бирок жеңилирээк массаж кылдырып турса болот. Башка жолу жок да, анан жылуу кармаганды сүйөт. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге келген СМС билдирүүлөрдө телефон номерин калтырып койсоңуздар деп айтып жатасыздар. Мынакей биздин азыр төмөндө мына ушул врачтын ошол жакта номери жазылып турат. Адистин мына ушул жерден сиздер барып, кайрылып, биринчи байланышып алып, анан кийин барсаңыздар болот экен. Дагы келген СМС билдирүүлөргө кайрылалы. Агачы мен суроо берип турайын. Бизде Кыргызстанда баягы көбүнчө отуруу жумушу деп коебуз го. Айдоочулар, тигүүчүлөр ушундай күндөн кечке чейин отуруп баягы кызмат өтүшөт да. Ошолордун канчалык деңгээлде ушул сөөк оорусун алып келүүсүнө коркунучу бар. Эгерде туруп басып иштеген менен олтуруп иштегенди салыштырсак, олтуруп иштеген балким 70-80% көбүрөөк. Себеби адам туруп басканда тулку бою түз кармап, булчуңеттер компенсация деген түшүнүк бар да, алар ага кошумча жардам берип, омуртка аралык кемирчекке көп күч келбейт. Ал эми олтуруп иштегенде мына денеңди бош коесуң да, анан омуртка тутумдары, мына омуртка аралык кемирчектерге туура эмес күч келип, себеби булчуңдарың бошойт да. Анан алар көбүрөөк жабыркайт. Ошон үчүн жатканда, анан турганда эмес, олтурганда, анан оор көтөргөндө же жыгылсаң, ошол убактарда гана омурткага күч келет. Туруп иштегенден омурткасына күч келбейт. Олтуруп иштегенде күч келет. Жакшы, анан кийин биз айттык да, баягы грыжадан да айыктырсак болот. Деги эле ушул омурткадагы өкөт оорулардан баарынан айыктырса болот депчи. Анан айыккандан кийин бул кайра кармабаш үчүн кандай иш аракеттерди кылыш керек? Биздин айтканды эле аткарат. Мисалы биз тигил жака барба, бул жака барба, буга чейин эмне жумуш кылсаң ошону кылып жүрө бер дейбиз, ошону эле кылыш керек. Мисалы бул омуртканы ооруткан оорунун себебин биз оңдоп атпайбызбы? Бул өмүр бою жетет. Болду. Ал кийин кайра кармап калбайт. Бир өмүр калат ошол бойдон. Ооба, эгерде үшүп калсаң, жана хондроз сыяктуу оору пайда болушу мүмкүн, ал убактылуу гана. Болбосо ал кармабайт бир өмүр. Баягы мурун бир 5 жыл мурун грыжасы аябай күчтүү болуп, анан ортодо айыгып, анан ошол кайра баягы козголуп, баягы жыл сайынбы же ар 2 жыл сайын ушундай ооруп турушу мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө ал өмүр бою ошондой болот. Мисалы бүгүн ооруп атат, ал адиске кайрылып кандайдыр массажгабы же гимнастиканы жасап атып өзүн жеңилдетти. Анан ал кайра ал уходду күнүгө жасаган жок да. Анан жеңилдеп калгандан кийин жасабай койгосо жарым жылга барып кайра баягы оору козголот. Ал өмүр бою күрөшөсүң, оорунун симптому менен өмүр бою күрөшөсүң. Эгерде оорунун себебин жок кылсаң биротоло кутуласың. Вот ушул сунуш да эмне. Жакшы. Моюн омуртканын түз эместигин кантип билсек болот? Сөзсүз рентгенге түшүш керек. Жок, рентгенден, томографиядан эч убакта көрсөтпөйт. Моюн омуртканын түз экенин билүү үчүн ал күзгүгө барып эле түз туруш керек. Сенин кайсы ийиңнин өйдө болду экенин көрүнөсүң, кайсы кулагыңдын өйдө болду же кайсы кулактын көбүрөөк көрүнөт, буралып турат. Ошону ар ким көрсө болот. Же болбосо көмкөрөңдө жатканда башыңды оң жака, анан сол жака жатып көрүү керек. Көп бир 90% учурда сол жака буруп жаткан ыңгайлуу болот да. Себеби оң жака жана биз айтып аткан ооз омуртка иштебейт, кыймылдабайт. Вот бир жака ыңгайсызбы, мойнуң ооруп кетип атабы? Алардан кошумча билсе болот. Жаш балдар көбүнчө ийилчек, алар көмкөрдөн жаткандан анча байкабайт, аларды күзгүгө коюп билсе болот. Эң негизгиси оорулардан билсе болот. Мисалы адамдын башы ооруса, себеби жок эле, кан басымы жогору көтөрүлүп кетсе же төмөн болсо, мындай менин рабочийим 90-60 деп коет, алардын баардыгы төмөнгө кирет. Ошондой эле хондроздун симптомдору болуп уюпталып ооруса, муун оорулары пайда болсо, жана артроз дегендер, анан омуртка тутумунда грыжа, протурия сыяктуу оорулар,
ушул оорулардын бирөөсү болсо дагы омуртка, мойын омурткадагы ооз омуртка түз эмес дегенге белги. Ал эми аны чындап эле так билиш үчүн адиске кайрылыш керек. Адис кармап көрүп текшерип айтып берет. Дагы СМС билдирүүлөр абдан көп. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы мына ошол адистин өзүнө байланышып дагы барып көрүнсөңүздөр болот. Саламатсыздарбы? Менин жамбашым тайып кетет дейт. Эңкейип жумуш кыла албайм. Кантип айыктырсам болот? Ушул жамбаштын тайып кеткени кандай муун болбосун, аны бири-биринен ажыратпай кармап турган тарамыштар болот да. Вот ошолору бир жолу тайып кеткенде алар чоюлуп калат. Чоюлат деген ал жөн эле резинкада чоюлуп кайра ордуна келген жок. Ал майда үзүлүп калат, үзүлүүлөр болот да. Аны эми биротоло катырыш үчүн менин жумушум канчалык таасир берет экен мен билбейм аны. Ал чыгып кеткен нерсени ордуна келдиби, аны мындан кийин күч келтирбей көбүрөөк убакытка сактаса, ал тарамыштар кайра айыгат да, кайра катып бекемдеп калса, кийин жылбай калышы мүмкүн. Же болбосо тарамышты тезирээк катырган минералдар, витаминдер болсо, алар ичиш керек. Жана кальций деген нерсе маанилүү болот. Анан ордунан тайдырбай, чыгарбай көп убакытка сакташ керек да. Анан катып калат. Жакшы, дагы бир СМС билдирүүнү тааныштырайын. Саламатсыздарбы? Омуртка ооруларын дарылоонун бир курсу канча турат эгер сыр болбосо деп жазган экен. Бул сыр эмес. Бизге келип же жана мен айткан жогоруда адистердин кайсысына барбасын кабыл алуу болот. Алар текшерип көрөт. Биз жардам бере алабызбы жокпу? Ошол консультация бул 300 сом болот. 300 сомго төлөп консультация алышат. Андан кийин өздөрү чечим кылат. Биз оңдосок биротоло оңдоп беребиз. Же болбосо башка жакка дарылган өзүнүн чечими да. Биз оңдосок биздин оңдогон акыбыз бул 15 000 сомго бааланат. Бул Кыргызстанда. Ушул эле нерсе Россияда 30 000ден жогору болот. Ушул эле процедура Европада андан да көбүрөөк. Сиздердин оңдоп түзүүңүздөргө 15 000 сом сарпталат. Ооба, мен бизге эң жакшы жери, мисалы ага бүгүн келди, баш оору менен келди, же давлениясы, кан басымы көтөрүлүп келди дейли. Мен аны оңдоймун, анан бир айдан кийин текшерем. Мен оңдой алдымбы, жокпу? Эгерде мен аны оңдой алсам, баш оорусу дагы, кан басымы дагы нормага келип айыгат. Ал айыккан жокпу? Демек бул оңдолгон жок деген белги да. Анда биз экинчи жолу кабыл алабыз. Экинчи жолу кабыл алганда, демек анда уже акысыз кабыл алат. Бизге бир гана жолу акча төлөнөт, ал биротоло оңдоп беребиз ошол боюнча. Себеби биз кыргыздар баягы биринчи ден соолуктан биринчи акчаны ойлонобуз. Бул туура. Акчаны ойлонуп туруп ошого иш аракет кылабыз да. Себеби көп жерге барып дарылансаң, бүгүн акча төлөйсүң, эртең ооруп калып кайра барсаң, кайра төлөшүңө туура келип атпайбы? Бизде андай эмес. Бизге бир эле гана жолу төлөйт, бир ошол менен биротоло айыктырып беребиз. Ошон үчүн бул 15 000 сом дегенди, ооба бул биздин азыр айлык маянабыз төмөн да, ошон үчүн кымбат. Бирок бир учурда бул ошого башкача орусча айтканда стоит деп коет го. Ооба. Себеби ал биротоло кутулдурса болот. Мисалы мойын омуртканы түзөгөндө бир эле баш оорудан эмес, дээрлик тулку боюнун оорусунун баардыгынан кутулса болот. Денеңдин бир жерин митип кесип алсаң айыгабы? Демек дене өзүн өзү аяктыра турган күчү бар деген сөз. Жакшы, дагы бир СМС билдирүү менен тааныштырып кетейин. Саламатсыздарбы? Мен омурткадан операция болгом. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге чалбастан остеохондроз деп айтышат. Айыктырсам болобу дейт. Остеохондроз деген бул эң оңой айыга турган оору. Ал 5 минутта, мисалы остеохондроз биз уюп талыйт деп айтат го. Бул 5 мүнөттүк жумуш. Ошодон кийин экинчи жок кылып коебуз. Ал 10 күндө батып кетет эмес. 5 минутта остеохондроз сеңгөр жок болот. Эмне болгону? Омурткада операциясы эмне болуп болгон? Анын рентген томографиялары бар, биз ошону көрүшүбүз керек. Биз кайсыл ооруларды оңдогонго болбойт. Омуртка тутумунда операция жасап имплант деп коет да. Ушул жерге коюлган титан темирлери коюлган болсо, биз аларды жасаганга болбойт. Себеби тулку бой омуртка түздөлөт, таскайлабыз. Тигил турган имплантты сындырып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз ал убакта жасабайбыз. Ал эми тишиңде имплант, колу бутуңда баш сүйөк имплант болсо, аларга жасай берсек болот. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге чалбастан СМС билдирүү гана жазсаңыздар, биз ошону окуп бергенге жетишебиз. Ал эми адис менен сиздер байланышыңыздар келип турса, экран астындагы номерге өзүнө кайрылсаңыздар болот. Себеби урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерге болушунча, колубуздан келишинче ошондой бир түз алып берип сурооңуздарга жооп бергенге биз аракетибизди жасадык. Эми бүгүнкү күндү сиз менен өткөрүп койсок деле болот, бирок биздин да кыргыздын өзүбүздүн пландарыбыз бар дегендей. Себеби сиздин жекече барыш үчүн өзүңүздүн Жакшы, бир каалоо тилектериңизди, кеңештериңизди айтып өтөсүңөр. Эми Кудай Таала бизге берген 90-100 жашты адам баласы жашайт да. Ал ооз омуртканы түздөйбү, ага тиешеси жок. Болгону ооруп жашайсың же оорубай жашайсың, айырмасы ошол эле. Биз ошол жалпы кыргыз элибизге сунушубуз ушул оорубай мындай жакшы жашаш үчүн, оорубай бай жашаш үчүн ден соолугуң жакшы болуш керек экен да. Ошол ден соолукту чыңдаш үчүн ден соолуктагы негизги көпүрө болуп турган ооз омуртканы оңдоо бул зарыл. Ошон үчүн биз сунуштайбыз, оңдотуш керек.
анда биротоло жакшы кылсак болот. Жакшы, сиздин да иштериңизге ийгилик. Буюрса сиздерге дагы биз ушундай эфирибизге чакырып буюрса турабыз. Бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр, сиздер мынакей, сиздердин берген суроолоруңуздардын баардыгын жеткирүүгө аракет кылдык. Көпчүлүгү баягы окшош суроолор болгондуктан баарыңыздарга бир суроону берип, бирок сиздер ошол суроого берилген жооптон өзүңүздөргө жооп ала алдыңыздар деп ойлойбуз. Азыр төмөндө турган мынакей номерлар бул биздин бүгүнкү конок болуп келген адисибиздин номери. Мына ошол жака байланышып, барып көрүнсөңүздөр болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бүгүн конокто омуртка дарылоо боюнча адис Бакай Нурбеков биздин студиябызда конокто болду.